Могул сүрөттө 1985-жылы тартылган аэрофотодо могу тамган айылдын тегереги да бүт эле эме да мындай жапайы жаратылыш. Биякта чычырганак, биякта эфедра, биякта жана эрмен дегендер өсчү жери да негизичи бул сууну талап кылбаган. Бул 2024-жылкы сүрөт. Бияк уже тиги тамган тегерегин баары тиги агрофитоценоз болуп калган. Сугатты көп талап кылган өсүмдүктөр менен тиги алмашылып калды да. Мисалы, бул сүрөттү алсак мына чекенден алалы, чекенде мына көлдүн жээгинде өсүп атат, анан тиги чычырганак. Булардын жалбырагы ичке узун болот, ичке узун. Булар өңү дагы мындай боозомтук, анан булар жана транспирацияны булар жай өткөрөт, жалбырагынанчы жай. Анан мисалы өрүктү тигип салдык же тиги алманы тигип салдык, булардын жалбырагы мындай жазы болот, анан транспирация күчөп, ошол жерден суу жана буулануу процесси күчөп, жана эме деп айтып атпайбызбы, көлдүн тиги баланс, суу балансына тиги таасир этип аткан жөнүндө кеп да булчу. Эми биз айтарыбыз, ушул сууну көп талап кылбаган, ошо кургакка чыдаган, ошол эле чычырганак же ошол эле тиги чекендени кайра өстүрүш керек да, кайра ошо калыбына келтириш керек.